этого параметрлер 17 мартта Таластагы Жерүй кениндеги алтын иштеткен комбинат ишке кирди. Анын ачылышына президент Садыр Жапаров жеринен Орусиянын президенти Владимир Путин онлайн катышты. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Садыр Нургажоевич, разрешите запуск Таласского золоторудного комбината месторождения Джерой. Начинается. Разрешаю. Уважаемые дорогие дамы и господа, поздравляем с официальным запуском Таласского золоторудного комбината месторождения Джерой. Иш-чарада мамлекет башчы Кыргызстан үчүн стратегиялык маанилүү долбоордун башталышы өлкөлөрдүн ортосундагы инвестициялык кызматташтыктын ийгиликтүү үлгүсү боло аларын белгилеп, экологиялык талаптарды сактоонун зарылдыгын айтты. Ошондой эле артка жол жок экенине токтолуп, Жерүй кенинин иши токтобойт деп билдирди. Ооба, алтын каздырбайбыз деп нааразычылык кылгандар да бар. Бирок эбактан бери ушунча каражат сарптап, бардык иштер бүтүп, иш башталып калгандан кийин токтото албайбыз. Токтотуп коюунун арты эл аралык сот демде менен бүтөт, аны касиеттүү эл сиздер жакшы билесиздер. Ошондуктан ынтымак менен, сүйлөшүүлөр жолу менен бардык маселелерди чечип алабыз. Каршы болгондор сабыр этип туруңуздар. Өз кезегинде Орусиянын президенти Владимир Путин Жерүй долбооруна Орусия $600 миллион саларын айтып, Жерүйдө 90 тонна алтын, 25 тонна күмүштүн запасы бар экенин белгиледи. Господин президент, дорогие друзья, дамы и господа, начало работы Таласского золоторудного комбината на месторождении Джеруй имеет действительно важное значение для российско-киргизского экономического сотрудничества и в целом для дальнейшего укрепления партнерских, союзнических отношений между нашими странами. Полностью в этом согласен с Садыром Нургажоевичем Жапаровым. Өкмөттүн маалыматына ылайык кенди иштетүүчү фабрика учурда 900 миллион сом салык төлөөдө. Фабрика ишке киргизилсе, бюджетке төлөмдүн көлөмү 4 миллиард сомго чейин жогорулайт. Мындан тышкары Талас өнүктүрүү фондуна жылына болжол менен 3 миллион сом түшөт. 1000 жумушчу орун түзүлөт. Анткени менен айрым жергиликтүү тургундар кендин иштетилишине каршы болуп келишет. Мындан улам жүздөй тургун президент Садыр Жапаров менен жолугууну көздөп, Жерүйгө кетчү жолго топтолушкан. Жеринен тартылган видеодо Садыр Жапаров эл менен жолугушууга келип, бирок видеого тартууга уруксаат берилген эмес. Жерүй кени алтындын запасы боюнча Кыргызстанда 2-орунду ээлейт. Чалгындоо иштеринен кийин 80 тоннадан ашык алтын бар экени кабарланган. 2015-жылы Кыргыз өкмөтү кенди иштетүү укугун аукциондун негизинде $100 миллион саткан. Мындай укук Орус платинасы компаниясына таандык Восток Гелдабыча ишканасына тийген. Анын карамагында Алтын альянсы ишканасы түзүлгөн. Аталган компанияга кенди иштетүү лицензиясы келишим боюнча 2035-жылга чейинки мөөнөткө берилген.